Mira, tuntungar bukan? Baltar tutur. Umar dur, gel. Bas. Yürü, çay içkile bas. Райхан эне Ош шаарынын тургуну. Кыргыз элинин баалуулуктарынын бири болгон курак куроо өнөрүн аркалап келе жаткандардын бири. Жашы 80-ди таяп калса да, карыдым, арыдым дебей үй оокатына тың. Айыл апа колу коңшу менен алакасын үзбөй, жакшылык жамандыкта катташып да турат. Биздин тартуучу топ үйүнө барганда чеберене эртелеп жакыныраак жашаган туугандыкына тойго барып кайткан чак экен. Апа жакшы барып келдиңизби? Той жакшы өттү. Жакшы конок болдук. Жакшы барып келдиңизби? Жакшы сыйлады, тынч барды. Кошолуп мейман болуп сак кайттым бага. Жакшы чай içиңиз. Ак жол ишиңе ийгилик болсун, сабак оолоюңдардын ден соолук берсин, узун өмүр кетпестүүлөр кең пейил берсин ушу. Сак саламат болуу мен. Мира, нандын бетин жаап кой. Мен баягы адаттагыдай ишиме отурайын. Балаларың жинеп, балдарыңа чай берип бер. Мен мурунку аялымында. Мен өзү бир Россиядан алып кетип бирди машинага отура албай койдум. Бирке колдон энди урушуна кылсам да болбогон анан саткыз үйдүн. Бир күн машинага отура албайм. Чеберененин айтымында тигүүчү машинада тээ бала чагынан бери эле отурат. Ал айылдагы кыз келиндерге кооз көйнөктөрдүн төрүн тегип тикмечи аталган эле. Ал эми курак тигүүнү Ош шаарына көчүп келгенден кийин баштаптыр. Мен окуган эмесмин. Айылда көйнөк, кыздарыма юбка, шим, колоңушларга, тааныгандардын бардыгына көйнөк тигет элем. Мугалимдерге, медиктерге айрыкча. Кыздарыма юбканы мен бардыгын өзүм камсыклар элем, фартуктан бери тигип. Анан колоңушлар дагы. Төртүнчү, 5-чи класстан эле көйнөк тигет элем. Онда айылда шалпайган жаканы кийип эле, жеңелериме тип берет элем. Анан биз экили кыз эле үйдө, акам иштеп окууда. Анан эки көйнөктү ким тикти десе, бул эки кыздын чоңу тикти дейт эле. Апам эки кыздын апасы деп тергешет эле жеңелерим. Азыр ошол жеңелерим 80-ге 80 ашып калышты. Бу жерде дагы көп көйнөк тигип жүрдүм. Бир өзү кошунам ушундай мага бирөөнүн септерин алып келип берет эле, сеп көйнөктөрүн, өзбектердин. Сиз магазиндикинен дагы жакшы тигесиз, келиштирип. Бирөөгө абырлык болбосо дагы тиге бериңиз деп 15тен көйнөк, 10дон халат алып келип тигет элем. Жакшы эме кылат элем. Анан ошонун 2003 жылы примеркага келгенден тажап калдым. Анан сразу өзүм куракты деле мурун билчүмүн, анан курак өтпөйт. Анан куракты ошондон бери курак тигем. Кыз берип, уул үйлөп, неберенин чайын ичип, телегей тегиз болуп отурган чагында да курагын колунан түшүрбөйт. Азырда жөн олтурбай, короосунда олтуруп алып, курактын төрүн кураганды жакшы көрөт. Анан өзүм баягы ар жерден көрүп келип, көчөлөрдөн анан тигем. Анан ушу азыр тикпей эле кой дейм, мен деле жашым бир топко барып калса дагы, бирок бекер отура албайт экенсиң, мынантип отура бергенден тажайм. Анан жерге чыгып алып тигсем, эчтен киришип кошуналарым күлүп калышат. Ой, дагы эле таштабайсызбы мунуңузду деп. Майли сизге эрмек да деп ушу отуруп кызылды көккө кошоюн, муну кошоюн деп мен алак сетикем көрсө.
Чындыгында куракты куроо майда иш көрүнгөнү менен Райхан апа үчүн күндө жасалуучу эрмеге. Чаки машинесин чакылдатып отуруп, бир күндө бир топ курактар бутуп коет. Азыр улуу уулунун кызына берилүүчү, себине кошулуучу жер төшөккө курак тигип жатыптыр. Уул кыздарынын баарына ушул сыяктуу курак буюмдарын берген. Эстелик болгондон сырткары бул улуттун улуу мурасы сакталып калса дейт. Ийне өткөзгөнгө гана кийем. Ачким бар. Анан ийне өткөзгөндөн кийин мен жөнөкөй гана тигем. Ондон кийин жөнөкөй тигем. Ийне өткөзгөндө гана кыйналып калам. Алганы жакшы болсо ар бир жандын, ал адам күндөн күнгө жашарбайбы. Күмүш десе жарашпайбы. Күмүштөн сөйкө касык жасашпайбы. Үйөсү жакшы болсо ошол кыздын, ал кызым күндөн күнгө жашарбайбы. Чеберенени зээриктирбей, мал-малы менен жакындары да келип турат. Кабар алып, акыбал сурап келгендерге батасын берип, коорашып, андан-мындан кейип салып отуруп, убакыттын кандай өткөнүн да билбей калат. Келгиле. Келдиңер садак оглоңдорун кет. Кандай жакшы өзүңөрбү, сиңарбы? Жакшы эмеспи? Мынача, кандай жакшы? Татакылы. Жакшы, апаңдар отурушабы, тынчпы? Тынч отурасыңарбы? Райхан эне мүйүз курак, чий курак, каттама курак сыяктуу бир топ түрлөрүн тигет. Түстөрүн бири-биринен айкалыштырып тигүү да маанилүү. Куракты канчалык төз жана майда кылып тиксе, андан дагы кооз болуп чыга келет. Муну тиккенде эч бир зеригүү деген нерсе болбошу керек дейт чеберене. Бир күн кыркам, анан баштайм. Мына курактарды мен өтө бат жасайм. Биринин артынан бири кетип, ушул мага оңой. Мен оймо курак эле деп коётам муну. Мындан жер төшөктү мен өзүм гана туташтырып жасагам. Бул миң түркүндүн ортосунда. Кыжым алып келсе кыжым болбосо азыр мына 220 сомдон бир Кытайдын материалы чыккан, чириктелүү, ошону колдон. Кулпунай, жүр балам. Мынактакыларды да көрсөтөйүн. Сандыкты ачабызбы? Кемин? Ачып көрчү. Касыма да эле? Мынада. Ал жагыңызда эмне бар эне? Неберелериме камдап койгон төшөктөр бар. Ошо азыр бир улум немеси устен турган нерем бар ошого. Чекелеп иштеп койсом эле болот. Мына ушу төртөө турмушка чыкканда кыздарга сандыкка салып берет, ошондойго камдап койгом. Супрада тигесат? Анан супура мынанда. Не болуп калсын. Ошо супура дагы дешет, супура. Ошо эң кичинек Жалал-Абадтагы кызыма ошолор ошо кызыма тиктим. Керек десе тигип берем. Бул да ошо миң түркүн курактан эле немеси. Бул миң түркүндү мен жанагы базарга барганда калалардан көрдүм дагы. Келип мен мындай кылсам болгудай бөлөк цветте кылам, мага кала жакпайт деп туруп анан келип эле ошону жасадым дагы. Тигел аткем, тиктим, жөлөң алдын, жөлөң тигип койгом. Анан кийин ушулар тиктим. Анан муну мен мына куракты өзүм мурун эле тигетим. Значит, костом болот экен деп мынаны туштук курай баштадым.
Şu tustuqlardan murun zakastарды алып тикчелем, көрүп алып келишетилем ушундай. Үйгө тигип койдум. Анан мурун биздин убагыбызда сайма болчу, ал жыбык азыр. Анан ушуну үйгө жасап койдум. Азыр тартып кое десе, азыр тартылбайт экен, анан бүктөлүп турат да. Мен да улгайып кетип атам. Анан апам жасады деп көрүп жүрүшөр. Ууз эненин кылган иштери, жасаган буюмдары небере келини Колпунайды абдан таасирленткен. Учурда мындай уникалдуу адамдар азайып бара жатат. Колдон келсе келечек муун ууз энелерден учугун улашыбыз керек дейт. Мына үйгө тарткан кара жасаган түштүк эле бул. Азыр тартпай эле алып коюшту. Оңгойланып коелук ба? Колпунай мындайынан кылган балам. Аккуу бул. Мен бул үйгө небере келинмин. Мен бул жака жаңы келин болуп келгенде ушунча буюмдарды көрүп таң калганмын. Чынында мындай буюмдар азыр жок го эсе го. Көп көрбөйбүз деле, ушул жерге келип таң калганмын. Анан келген сайын көрөм, постоянно тайнебиз тиги отурган болот. Анан зерикпейсизби деп ошентип сураганыбызда ошо тайнебиздин башкы максаты сурап келгенде айтат да, булар ушул муунда өтүш керек, калыш керек, булар жокко эсе болуп кетат деп ич ачышып айтып берет да бизге. Калбай баратат. Кичине болсо дагы өзүмүн бала чакама, мындай элге болбосо дагы өзүм бала чакама болсо да эстелик болуп калсын. Ушул боюнча кичине болсо да маалыматы болсун, куракты унуткарып кетишпесин деп неберелерине, биздин үйгө да тигип бергендери бар, азыр үйдө турат. Төшөктөрү, мындай жастыктары бар. Ошол тайнебиз башкы ошо кыял эле ошо унуткарып кетпесе, курактар муунга өтсө, кыргыздын жанагы эмблемасы катары сакталып калса деген максаты, кыялы бар. Райхан эне жасаган ар бир буюмуна өзгөчө мээримин берип, көз майын коротуп тиккен. Анын колунан жаралган буюмдар үй ичин кубуздоп, көркүнө чыгарып турат. Ушул неберелериме эми булар мен дагы менен эстелик болсун, тайнам жасап берген экен деп ушу курап койгом. Анан үйлөнүшсө барында өздөрү урун берет, кудайга шүгүрүшү чоңоюп калышты. Ана ол мынаны алган анан Колпунай. Буну кызымын кызына. Ошо мыналарды мен эми өзүм эле туташтырып эле, буну өзүм немем производствомда эми өзүм чыгармам алып калдым. Анан көпчүлүктөн келген, бирок аны дагы өзүм ошондой кошуп чыккам. Элибиздин эзелден бери колдонулуп келе жаткан мындай өнөрүн муунда мыңга калтыруу Райхан эненин негизги максаты. Менден кийин да уул кыздарым улантып кетсе деп ниет кылат.